Рахмат, Улан Бердібаевич. Жаныбек Калканович, мен экинчи маселе, экинчи мыйзам долбоору боюнча суроо берейин дедим эле. Чүй облусундагы Чүй каналыны ремонт кыласыздар дем, реконструкция кыласыздар. Реконструкция четтер мекемде. Азыркы учурда ошол Сокулук районуна караштуу Нижний Чуйс, Камышановка, ошол Казакстанга жакын айылдарда суу абдан проблема болуп атат да. Сиздер ушул долбоордун алкагында бир чоң БСР кура турган максатыңыздар барбы ошол жака? Исламович, бул жанагы Чүй большой каналды эгерде бетонировать этип чекелерине алсак, ошо Сокулукка Панфилов районуна чейин суу жакшы жетип калат. Ошол жетеби канча куб? Бул жер 12,5 километр эме кылат, тиги оңдолот, баягы потеря вода аз болот да, азаят дагы. Тиги жерге ошол Панфилов районуна чейин 2-3 кубтагы 4 кубка чейин жетет азыр. Суу жетет. Ошондо толук кандуу. Просто бу азыркы жана сиз айтып аткан айылдардын бардыгы Бычкадан суу келип атты, бирок Баковой деп коет, жанагы тоолордон түшкөн суу жок болуп, ошон үчүн мындай сууга мындай эмерек болуп калды, кыйынчылык болуп калды. Азыр болсо Баковой сууларда жакшы түшүп атат, Бычкадан суу келип атат, азыр алып атышат. Мурда водооборот кылып атканбыз, азыр болсо уже ала баштады. Жок, эми азыр мен билем, дыйкандар кайрылышып атат, суу проблема болуп атат. Болду. Бизге учурда да проблема болуп атат. Эми ошого ушул Чүй каналынын бир долбоорду өзгөртүп, чоң БСР кылсаңыздар, бул суу бизге азыркы эле учурда керек да, бир айга эле керек да. 2 ай, эми бир ай өтө зарыл болот да, жүгөрүлөр кургап кетип атат деп кайрылып атат да. Ошону контроль кылып койсоңуз, рахмат, аталган мыйзам долбоорун колдойбуз.